таарынышып кеткенибизге аз гана убакыт өтсө да, мен өтө сагынып калыптырмын. Таштап кетпейсиң? Түндө болчу, ошол эле таштап кетмек белем. Көкме. Аялдын милдети тамак жасаш экенин билбейсиңби? Кыйкырба мага, кыйратып койгон сой. Үйлөч. Алтыным го мени. Коркпа. Байке, ачыңызчы машинаңызды. Байке. Айдаңыз, Байке. Айдаңыз, болыңыз, Байке. Болду эми ыйлаба. Кутулдуң уже. Ким бул? Күйөөм, Байке. Не, дайыма кол көтөрөбү. Үйлөнгөндөн бери эле кол көтөрөт. Болду, кол көтөрбөйм деп коюп, баягы адатын токтотпос болду. Эми эмне кыласың? Таштарың барбы? Таныштарым жок, Байке. Кайка барасың андан кийин? Кайра эле үйгө келем, Байке. Азыр күйөөм уктайт бир аздан кийин. Уктагандан кийин үйгө кирип эле жатып алам кайра. Карындашым, андай болбойт да. Сен эле эч бир таанышың жокпу? Таныштарым бар деңизчи, Байке. Алардын баарынын үйүн билет уже. Алардын үйүнө барып алып, кайра эле аларды сөгүп, мени уят кылганын токтоп. Мен уже баргым да келбей калды алардыкына. Жүр анда меникине барасың. Кандайча, Байке? Ыңгайсыздык жаратпайынбы сиздикине барып алып? Жок, карындашым. Неге ыңгайсыз жаратмак элең? Кел. Отырсаң болот. Мен азыр чай коеюн. Эмне, үйдө эч ким жокпу? Балам бар. Апасы кайда? Таштап кеткен. Неге? Жөн эле. Эмне, ичесизби? Жок. Урасызбы анда? Жок. Анан эмнеге таштап кетти? Акчагасы тапканым үчүн. Эмне, ошондой да болот бекен? Болот экен да, көрсө. А сен эмне уруп жүрөт күйөөң? Мен төрөбөгөнүм үчүн. Эмне? Боюмда болгон жок. Башында баары эле жакшы болчу. Анан аз-аздан иче баштады. Акыркы күндөрү аябай көп ичип баштады. Анан кол көтөрүп баштады. Урбайм деп коюп эле кайра эле урганын токтотподу. А сен кызыксың го? Кетип калбайсыңбы? Кетип деле көрдүм. Кайра эле аркаман барып жалдырап алып келет.
Gözünüzü açыңızчы Касым байке. Касым байке. Касым байке. Касым байке. Gözünüzü açыңызчы Касым байке. Эмне болду сизге? Айнура сенби? Сен кайтан? Мен бул жакта медсестра болуп иштейм Касым байке. Сиздин оор абалда экениңизди көрүп келип, аябай жүрөгүм ооруду. Жакшы элесизби? Карындашым мен. Кандайсың? Мен жакшымын Касым байке. Азыр сизге эс алышыңыз керек. Адлет какта? Адлетте баары жакшы. Досуңуздун аялы жаңы эле телефон чалды мага. Мен жумуштан чыккандан кийин барып Адлетти карап коем мен дагы. Эч камсанабаңыз. Күйөөң эмне болду? Дагы деле? Биз расмий түрдө ажыраштык. Кээде эле ичкенде тынчымды алып чалбаса, чалбайлы. Баары жакшы менде. Азаматсың, карындашым. Жакшы келдиңизби сиз? Адлет уктады. Ооба, уктатып. Адлет сени апа дей баштады. Ооба, эжеде десем да болбой атат. Мен дагы аябай ыңгайсыз болуп атам. Сени көп эстейм. Нурлуу көрүнөсүң. Сени көргөндө бүт баардыгын унутуп калам да. Даже Адлеттин атасы экенин эсимден чыгып кетет. Кечир мени. Антип айтпаңызчы. Кантип айтам? Менден бирөөгө жар болбойт Касым байке. Мен үчүн күйөөм ичип кетти. Мен да сизди бактысыз кылгым келбейт. Мен төрөбөгөн үчүн Сенде күнөө жок. Сен периштесиң. Эне болуу төрөгөндөн эмес. Эне болуу бул жүрөктөн. Мына аялым төрөгөн баласына таштап кетип, бири келип караган жок. Касым байке, Билем, сен жаралуусуң. Жаралуу кандай экенин өзүм түшүнөм. Бирок бул жашоо өз дарылайт экен да. Ошого чейин сени күткөнгө даярмын. Жок, Адлет экөөбүз күткөнгө даярбыз. мен төрөй албайм Касым байке. Эмне болуптур? Мага бала керек эмес, мага сен керексиң. Азыр ошентип жатасыз Касым байке. Адлет чоңойгондо сизге экинчи бала керек болот. Мен мындайды көтөрө албайм Касым байке. Мен жашообузду укмуш болуп кетет деп айта албайм. Жашоо өзү идеалдуу эмес экен да. Пикир келишпестиктер болот кийин. Бирок сөз берем, эч качан кол көтөрбөгөнгө. Кол эмес, үн көтөрбөгөнгө. Бирок суранарым, мен баламды өз балаңдай көрчү. Мен азыр деле Адлетти аябай жакшы көрөм. Көрбөсөм аябай сагынып кетем. Ооба, көрүп атам. Мен таштанды бала экенмин. Мени таштап кетиптир. Мен өмүр бою апа деп жүргөн апам атамдын экинчи аялы турбай. Анда мен
Ошол апамды билгенде 12 жашта болчумун. Анан Мен жаман адаммын. алдынтип айтпачы, сен жаш адамсың. Сен мен кандай апама жаманат кылганымды билгенде? Сен күнөөлүүсүң баарына. Адилет, мен сенин төрөгөн апаң болом. Сен апаң Айнура. Өзүң билесиң, Айнура экенин.